Келгиле уланталы, бул жерде дагы бир жаш стендапер бар, Нурба. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга кутман кеч каалайм. Менин атым Нурбек. Мен 25 жаштамын. Анан мен ушу 25 жашка чыгып, мен эң эле чоң жетишкендигим. Бул менин берекетим. Бул менин берекетим. Берекетим менин секетим. Демекчи, берекетим менин алтын бешигим. Аракет кылсаң берекет деп коет экен. Ушул 25 жашка чыгып мен чын эле эң чоң жетишкендигим бул менин берекетим. Анткени берекеттер кымбат турат экен. Берекет тагынгандан бери минустарын анан плюстарын чыгып келатат, мындай көрүп келатам. Минустары бул тамак жеген сайын тамакты кыла берет экен берекеттин арасына. Бирок бул плюс дагы болуп кеткен да, анткени тамак жок кезде, ачка болуп жүргөн кезиңде берекеттин арасындагы эттер чогултуп бир шаурма чыгарып алсаң болот экен. Анан ал дагы тыгылып калат жарымысан кайра эле кийинкиге да. Анан дагы бир минус бул өткөндө бир тоже берекети бар кыз менен таанышып калгам. Таанышып калып экөөбүз бири-бирибизди жактырып, гулять этип, анан үйүнө чейин жеткизип, двордун алдында туруп, подъезддин алдында өшө кеттик. Өшө кетип эле берекеттерибиз бири-бирине илинип калса болобу? Берекеттерибиз бири-бирине илинип, мен жыргап, ал кыйналып. Араң МЧСти чакырып анан 2 саатта чечти. Ошондой окуя болду. Негизи эле мурун берекетти тиши кыйшык, түрү суук, американский кинолордо бар эмеспи? Смотрите на это урода, ха-ха деп мындай берекеттер менен мындай очки кийген кишилер тагынчу. Азыр болсо модага айланыптыр. Берекетти тагынган бул гордость экен. Ошон үчүн мен дагы сыймыктанып жүрөм, берекетим бар деп. Ошо мен негизи үй бүлөм, аябай эле мындай кыргыз кинолорго тартыла турчу үй бүлө. Анткени дегенде апам чукуп сүйлөйт. Атам телефон чукуп сүйлөйт. Украина менен Россиянын ортосундагы международный отношения боюнча эксперт атам. Анан ден соолукка зыяндуу нерселерди бүт билет да. Ар бир жаңы бир нерсе чыккан сайын WhatsApp группага жөнөтүп турат, семья деген. Анан TikTok деген дагы нерсе бар. Өткөндө рекомендацияма бир кыз чыгып калды, жашынакай. Анан страницасына кирип көрөйүнчү деп карасам, мага негизи рекомендацияга кыздар чыкпайт. Мага негизи машиналар, футбол, passion дегендер чыгат. Анан кыз чыгып калды, анан кирип көрөйүнчү деп, мейли кирип көрөйүнчү деп TikTok'уна кирсем, ошол эле бир эле видео бар экен. Кебетесте жакшы көрдүм, мындай кандай кыз экенин деп көрөйүн деп эметейин десең, башка видеолор жок экен да. Бирок Инстаграмынын ссылкасы бар экен. Анын ссылкасына, Инстаграмдын ссылкасына кирсем, Инстаграмы закрытый профиль экен. Закрытый профиль экен, бирок Телеграмга ссылка бар экен. Анан эмнеңди турай? Мейлем Телеграмда сүрөттөр болуп калар деп Телеграмына кирдим. Телеграмга кирсем, подписка кылыш керек экен айкачы. Анан подписка. Мейлем подписка кылайынчы, подписка кылдым мен. Телеграмга подписка кылып карасам, жалаң эле мына Pinterest'тен алынган сүрөттөр экен да, мына өзүнүкү жок, таппайм мына эле. Аягына чейин бардым, 936 сүрөт бар экен. Аягына чейин бардым, бир дагы өзүнүн сүрөтү жок экен, бирөө эле бар экен, момундай түшкөн экен да. Ушундай түшкөн сүрөтү бар экен. Анан эмне ушунча келгендейин музыкасын угуп кетейин деп музыкасын угуктум Телеграмдан. Жакшы, вкусу жакшы экен. Ошо 25темин. Негизи 25теги кишилер мага мурун аябай чоң кишилердей, мындай эмелердей болуп көрүнчү да, мен 17-18 жашымда. Анан азыр 25ке чыгып, мен дагы 17-18 жаштагы балдардын жанында чоң кишидей болуп калам. Могу университетке тапшырсаң ушу жакшы деп эле ушундай советтерди берип. Анан эмнеси жакшы 25ке чыкканда смелыйраак болуп калат экенсиң жашоодо. Залга барып коноктор менен отуруп өзүнчө эле чай ичип, аралашып. Кандайсыздар, жакшысыздарбы деп эле конфеттерден алып жепчи, уруксатсыз эле.
Жашыраак кезинде бир ачкамды жөнөтчүм. Ну бар. Ма конфет алып келчи залдан. Бирок айтпа мени алып кел деп айтты депчи. Ошентип күтүп турсаң. Конфет берип коюшпу, Нурчук байкем туруп атат дегенде, блин, жаман күйдүрчү да. Анан ошону коноктор менен эстеп азыр өзүм дагы чогуу отуруп, сүйлөшүп ошондой смелыйраак болуп калат кезиң да. Дагы ошо анан 25 жаштагы акыбалым ушул. Дагы буюрса аракет кылабыз. Сиздерге чоң рахмат мени угуп бергениң үчүн. Нурбай кол чабуулар болсун, келгиле катуу кол чабып коелу.